2023 жылдын 3 августунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 12 жылдан бери токтоп турган Ысык көл районундагы Жыргалан көмүр кенинин иши менен таанышкан. Эртеси Ысык көл облусунун мурдагы башчысы Эмилбек Каптагаев Фейсбуктагы баракчасына Акылбек Жапаров тартылган кадрларда Жыргалан эмес, таптакыр башка көмүр кени көрсөтүлгөнүн билдирип чыккан. Ири иштер аткарылып жатканда ушундай майда урат жалган айтылган маалымат элди иренжитип, ишеничти кетирет го дейм. Ишке кирди деп айтылып жаткан кичи шахта Бакыт Дөргөев ачкан Дөргө көмүр ишканасы. Алына жараша иштеп эле келе жаткан. Чамасы чакан эле шахта. Ал жерде көп эле болгон. Ал эми айтылуу Жыргалан көмүр шахтасы иштебей калган. Ичине суу толуп ошол бойдон турат азыр деле. 12 жыл иштебей калган шахта кайрадан иштеди дегенде уккан Аксоо жыргалаңдыктар эмне дешет болду экен. Журналисттер маалыматты да тактап, ашыра чаппай апартып жибербей бергени туура болмокко дейм. Буга отурлай президент Садыр Жапаров Жыргалан көмүр кенинин айланасындагы кырдаалга өз комментарийин берген. Мындан ары Жыргалан шахтасы бери дегенде 20 жыл токтоосуз иштеп кетет. Мурдагы көмүр чыгарган техникасы 1 тонналык вагондор болчу. 1960 жылдар коюлган. Алардын ордуна жаңа заманбап конвейерлер коюлду. Шахта өзүнүзү актамак түгүл, эбегейсиз зор киреше берет деп ишенем. Кудай буйруса Ысык көлдөгү калкыбыздын жарымын мындан ары көмүр менен камсыз кылганга жетет деп үмүт артып отурам. Эми ушул учурдан пайдаланып, жалган деп жаткан бир уч жарандарыбызга кайрылып кетейин. Өзүңөр өлкөнүн өсүшүнө пайда келтирбесеңер дагы зыянын тийгизбей туругулачы сураныч. Өлкөбүздө ушундай жакшы иштер жасалып жатканда тескерисинче сүйүнүп, колдоп коштоп ийгилик каалап турсаңар жакшы эмеспи? Каракол шаарындагы жылуулук камсыздоо ишканасынын бул жер көмүр турчу жайы. Жыргалан кенинин көмүрү азыркы күндө бул жерге алынып келинүүдө. Быйылкы жылы 2023-24 жылга 12 000 тонна заявка бердик. Анын ичинен Саптундра фирма утуп алып 11 594 тоннага келишим түзүлүп кол коюлду. Негизи 12 000 тоннага токтоло кетсек, шахта Жыргалаңдан ташып атат. Шахта Жыргалаңдын көмүрүнүн сапаты жакшы. Ошол себептен 12 000 тоннага заявка бергенбиз. Каракол жылуулук камсыздоо ишканасынын балансында 23 откана бар. Анын ичинен 21 катуу отун, 2 откана электр энергиясы менен иштейт. Бүгүнкү күндө жалпысынан 68 отказан иштеп келет. Кыстатай эмне проблемалар болду, ошолордун баарын жоюп, быйыл иш алып барып жатабыз. Мына быйыл кылган ишибиз менен аркамда оң жагымда турган чоң 1.16 котелун койдук. Бул капитальный ремонт кылып, ушуну туташтырып системага элге полноценный толук кандуу жылуулук бериш үчүн. Андан сырткары эң кылган чоң жумушубуз капитальный ремонт. Мына ушул чоң котел коюлду. Катуу отун менен иштеген номер 2 откана жылытуу мезгилине даяр. Бул жерде Жыргалан кенинин көмүрү жагылат. Бул отканабыз полный толук кышка даяр, от жагуу мезгилине даяр болду. Бул жерден жаңы келген котелдорубуз булардын баарын иштерин тазалап, кышка даярдыктарын көрүп, баарын даярдап койдук. Мындан сырткары мага тийиштүү дагы 4 отканабыз бар. Алар уже 80-90% пайызда бүтүп калды. 2023 жылы бул жерге оңдоо иштерине 7 миллион сомдон ашык каражат каралган. Номер 1, 5, 20, 22, 28 откана демонтаждан өткөн. Азыркы күндө күз-кыш мезгилине даярдык иштери уланууда. Телегей Телев, Руслан Барайненко, ЛТР, Ысык көл облусу.